Это непревзойденная жесткость, непревзойденная бесчеловечность произвести такое. Причем здесь люди, обыкновенные дети, обыкновенные эти. И слава Аллаху, хвала Всевышнему, слава Богу, что у нас в Кыргызстане пока этого нету и не должно быть. Дай Бог, дай Аллах, чтобы нашли исполнителей и нашли тех, кто руководил исполнителем. Россия Федерациясынын элине, анын ичинде Москвадагы жашаган тургундарга, жакындарын жоготкон жарандарга биз терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Биз дайыма Россия менен илгертеден, байыртадан бирге болгон өнөктөш, жакын элбиз. Дүйнөдө болуп жаткан терс көз караштарга, адамзатына болуп жаткан зулумдуктарга Кыргызстан караманча каршы турат деген ойду айткым келет. Дагы бир жолу ошол Россия элине терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Айта турганга да сөз жок. Акмакчылыкта бул мындайларды вообще жоготуш керек. Эң жаман иш мусулманчылыкка жатпайт бул. Биз эми мен өзүм лично мен Россия элинин кайгыруусуна кошулам. Мен дагы ошол үчүн күйүп турам. Просто элге жалко да, мындайча айтканда.